саламатсыздарбы достор, силер менен кайрадан 7-каналдагы Балапан шоу программасы. Бизден алыстабаңыздар. Жагымдуу чыгармадан кийин биздин коногубуз менен таштырып кетейин. Ал Тогуз Тороо районундагы Казарман айылынан келген Калдарбекова Аруке. Саламатсыңбы, Аруке? Саламатчы. Сен кайсы мектептен келдиң? Мен Тогуз Тороо районунан келдим, Казарман айылынан. Мен 4-класста окуйм. Жашым 10-да. Бул жакка эмне себептен келип калдыңар? Комуз боюнча келгем. Конкурска келдиң, Кандай ийгиликтерди багыңдырдың? Мыкты катышуучунун номинациясын алдым. Бүгүн конкурска кайсы областтардан келди? Республикалык болгондуктан 7 областтан тең келди. Ысык көлдөн, Бишкектен, Жалал Абадтан, Оштон, Баткенден. Бүгүнкү конкурска сен ырдап бердиңби же күү чертип бердиңби? Күү чертип бердим. Кайсы күүнү чертип бердиң? Ыбырай Тумановдун Паровоз деген күүсүн чертип бердим. Бизге кайсы күүнү алып келдиң? Бияка деле Ыбырай Тумановдун анан эмгек марш тап келдим. Паровоз, эмгек марш. Кайсысын биринчи чертип бересиң? Паровозду. Достор, Арукенин Паровоз күүсүн угалы.
Ай, Аруке, сен комузда аябай жакшы чечет экенсиң. Сен окуткан мугалим ким? Гүлбара Базаркулова. Канча күнү билесиң сен? 9-8 ушундай. Сен бир күнү канча күндө жаттайсың? Бир жумадай ушундай. Бир жума. Сен комузга барып жүргөнгө канча болду? 2 ай болду. 2 айда 9 күн жаттадыңбы? Кайсы күйлөрдү билесиң? Кербезим, жаштар маршы, эмгек марш, чоң кербез, сайра комуз, кулунум, паровоз да көп. Сен залка комузчуларды билесиңби? Кайсы комузчуларды тааныйсың? Токтогул Сатылганов, Атай Огонбаев, анан Ыбырай Туманов. Сен ырдаганды билесиңби? Ооба, билем. Кайсы ырды билесиң? Нурай Макулбекованын ырларын билем, Кыргызстаным дегенди билем, Апа деген ырын билем, ана Саратан деген ырын билем. Сага өзүңө жаккан ырды ырдап бересиңби? Макул. Кайсын ырдап бересиң? Кыргызстан деген. Туш тарабым мөңгө карагай, эй, тура албаймын сени карабай. Кобулжуган ырлар кулат, кумар чиребеч бир тарабайт. Булактарың сайда шылдырап, булбулдарың талда ыргырап. Кайсы мезгил болсо да мейли, карап тургун келет тумчурап. Өзөгүңдө жаңың менен, өзүң менен жаңым. Өмүрүм арнадым сага, өлкүм Кыргызстаным. Күйө түшкө жалым менен, көлдө бейиш багым. Жүрөгүм арнадым, жерим Кыргызстаным. Асман менен жери тиришкен, аскалары көпкө биришкен. Ажайкы жердеги, ару элбес тулган бийикте. Көркөм окуганды билесиңби? Кайсы ырларды бизге көркөм окуп бересиң? Мен азыр көркөмдөп Күлчү апа дегенди айтып берейин. Күлчү апа, дүйнө жүзү нурдансын. Сени көрүп уяң тартып күн калсын. Бейиш деген таманыңдын алдында, пайгамбардын сөзүн айтчы ким чалсын. Күлчү апа, баары сага суктансын. Сулуулугуң адамзатты шыктансын. Тагдыр салса оорсун осун мойнуңа, жеңем барын күлгөнүңдөн күч алып. Күлчү апа, баары сага суктансын. Сулуулугуң адамзатты шыктансын. Өзүн сулуу сезип жүргөн перилер сени көрүп арыздашып чыр салсын. Сен келечекте ким болгуң келет? Мен келечекте өзүмдүн эжекемдей, Гүлбара эжекемдей чоң комузчу болгум келет. Мектепте досторуң барбы? Досторум бар. Аттарын атап бересиңби? Мага жаккан досторум аттары Меримай, Аруке Канайбекова, Аруке Кадырбекова, анан Айбике, Сауле, Жасмин, ушулар 6 кызбыз. Алар да комузга барабы? Алар барышпайт. Сен аларга комуз чертип бересиңби? Музыка сабагынан балдардын баарына чертип бергем. Баарына жаккан. Мындай концерттерге барасыңбы? Барам. Көйлө концерттер болот, аларга да барам. Кайсы концерттерге катыштың эле? Мен мектепте концертке да баргам, комуз боюнча. Анан шаарга да келдим курс боюнча. Андан грамота алдым. Сен сахнага чыкканда сүрдөгөн жоксуңбу? Жок. Андай деле болгон жок. Жакшы жерттим. Аруке, сен да кандай күнү билесиң? Мен азыр эмгек маршы деген чертип берем.
абдан сонун чертип бердиң бизге күнү. Аруке, сен жомок окканды жакшы көрөсүңбү? Ага. Кайсы жомокторду билесиң? Буга энени билем, көп эле жомокторду билем. Азыр эстей албай атам. Жомокту сага ким окуп берет? Кичинекейимде апам окуп берчи. Азыр көбүнчө тайтам айтып берет. Аруке, биздин Роза апабыз биздин досторго жомок айтып берет. Аны экөөбүз көргөлбөйлүбү? Макул. Анда эмесе достор, биз Аруке экөөбүз Роза апанын жомогун көрөлү. Саламатсыздарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм, балдарым. Анда эмесе мен силерге бүгүн жомоктор дүйнөсүндөгү жомокторду окуп берейин. Балдар, мен силерге төлгөчү бала жөнүндө жомок окуп берейинби? Бул төлгөчү баланын акылдуулугун, кандай касиеттер бар экен, азыр ушу жомок окуп бүткөндөн кийин түшүнөсүңөр. Анда эмесе экранга жакын келип, мага жакыныраак болуп, ушу төлгөчү бала жөнүндө жомогумду уккула, жакыныраак отургула, балдар. Илгери бир хан жашаган экен. Анын 40 жигити болот. 40 жигити чогулуп бир күнү хандын казынасынан алтындарын уурдап кетишет. Бирок ол алтындарды ким уурдаганын эч ким билбей калат. Хан болгон жерден издетет, эч ким таппайт, дагы эч ким көрбөйт. Болгон элине хан жар салат. Кимди ким алтындарымды таап берсе, теңин ошол берем дейт. Убакыт билинбей өтө берет. Жоголгон алтындар табылбайт. Хан катуу ойлонот. Дагы бир күнү кыйын деген төлгөчүлөрдү чакырып алып, аларга төлгө салдырат. Төлгөчүлөр дагы таба алышпайт. Хандын 6 айласы кетип, бир күнү абышка менен кемпирдин жалгыз баласын алдырат. Сен менин жоголгон алтындарымды таап бересиң, эгер таппасаң, башымды алам дейт. Бала нар ойлонуп, бир ойлонуп, акыры ханга минтип айтат. Ханым, мага 40 күн уруксат бериңиз. 40 күнгө таап берем. Айткандай 40 күн мен сиздин үйүңүздө жашап, 40 күн кечкисин гана төлгө салам. Мага 40 жаңгак алдырып келип бериңиз, деп суранат. Хан макул болуп балага өзүнчө боз үй тиктирип берип, 40 күн бакмай болот. Баланын ишенимдүү айткан кебинен шек алган 40 жигит күндө кечинде аңдымай болот. Кантип төлгө салат болду экен деп ойлонушат. Биринчи күнү бала бир жаңгакты алып чыгып, жейт дагы. Мына, эми 49 калды. Бирөө келди деп айтат. Бул сөздү уккан хандын 40 жигитинин бири таң калып калат дагы, башкаларын айтып келет. Ай, бул кыйын төлгөч экен. Биздин 40 экенибизди билип койду. Ал турсун бирөө келди, 39 калды деп менин барганымды көрүп тургандай билди дейт. Экинчи күнү дагы бир жигерик келет. Ал дагы боз үйдүн сыртына аңдыйт. Бул жолу дагы бала жаңгакты колуна алып, мына ошентип экинчиси келди. Эми дагы 38 калды деп айтат. Бул сөздү уккан, аңдып келген жигит дагы таң калып, ал дагы айтып келет. Бул кыйын төлгөч экен. Биздин 40 экенибизди билип койду. Чыныбызды айтып эле калгандарды кайтарып берели дейт. Буту аксак бир жигит каршы болуп, жок, эртең мен өзү барып аңдыйм. Эгер менин барганымды билип койсо, анда ачыгын айталы дейт. Бу жолу 40 жигит абдан катуу коркуп, буту аксак жигиттин айтканына макул болушат. Эртеси күнү кечинде буту аксак жигит баланы аңдыганы келет. Бала кечки тамакты жеп болуп, дагы бир жаңгакты колуна алып, мунусу да аксак койдой болгон эми го, деп
чети кетилген жаңгакты колуна алып, жакшылап карап, мына колума 3-сү келди, эми дагы 37-си калды дейт. Бул сөздү укканда баягы аксак жигит коркуп, бизди билип койду деп өзү кирип келет да, болгон ишти болгондой айтып берип, казнадагы жолгон алтын капчыгынын ичиндеги катыл экенин билгизип, бала сырын ичине катып, хандын эмнесин аяп олтурам, 40 күн мени бага берсин, 40 күндөн кийин айтайын деп ойго келип, мен 40 күн болгондон кийин ханга айтам. Хан силерди жумшайт, силер болгон алтындарды алып келгендей болгула дейт. Корккон жигит айыбызды ачып салат деген ойго бул сунушка макул болуп сыртка чыгып кетет. Бала ойдо жок жерден алтындар табылып калганына сүйүнүп, 40 күн хандын багуусунда боз үйдө чалкалап жатып, жакшылап эс алат. Качан 40 күн болгондо билмексен болуп хандын алдына келип, алтындардын кайда катылганын жай сөз менен айтып берет. Хан сүйүнүп, жигиттерин жумшайт. Жигиттери катылуу турган жерден алтындарды алып келип берет. Убада боюнча хан алтындын тегин балага берет. Бала алтындарды алган соң атасы менен энесин алып алыс жакка көчүп кетет да, атасы менен апасын багып, жыргап, куунап, бактылуу жашап калган экен. Мынакей балдар, акылдуу балдар ушундай болот. Силер дагы ата энеңердин сөзүн угуп, бейбаштык кылбай, жакшынакай болуп акылдуу бала болгонго аракет кылгыла. Бул жомоктор, дүйнөсүндөгү жомоктор, бул силердин акылыңарга акыл кошот, тартип, тарбияга үйрөтөт. Ушундай балдар, көрдүңөр балдар, кандай акылдуу бала, ата энесин сыйлап, аябай жакшынакай акылы менен ушундай хандын алтынын таап берип, ата энесине жакшы жашаганга шарт түзгөн. Ушундай балдар, анда эмесе бүгүнкү жомогубуз ушу менен аяктаймын. Келерки жолугушканга чейин балдарым сак саламатта болгула. Достор, биз Роза апанын жабоогуна кирип келдик. Аруке, сен досторуңа, жакындарыңа, ата энеңе салам жолдоп кетпейсиңби? Мен азыр тайтам тайнеме, чоң атам чоң апама, атам апама, үй бүлөмө, классташтарыма, эжекеме салам жолдойм. Мен баарыңарды жакшы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм. Биздин студияга келип тур. Биздин эшиктерибиз да ар дайым ачык. Ал эми достор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман тургула.